İbrahim Abul-Anbiya пайғамбарлардың атасы болған İbrahim алейхиссалам кереметтүү Мекке бүгін ажыда жүрген умраға барған адамдар Каабаны айланышат. Ошо Каабанын жанына келип Ибрахимдин кылган дуасы менен сөзүмдү баштаймын. Ибрахим алейхиссалам Каабага келгенде биринчи дуасы Аллахым байлык бергин башка сурабастан Робби жиал хаза баладан аминан. Аллахым бул мекенди тынчтык мекени кыл. Варзук ахлаху минас самарат. Бул мекенде жашаган элдерге түрдүү мөмө жемиштердин рызкысын бергин деп дуа кылат. Мен да бүгүн дуам Аллахым биздин сүйүктүү мекенибизге Кыргызстанга тынчтык берсин. Тынчтык болгон жерде өнүгүү болот, өсөт. Тынчтык болбогон жерде эч кандай өнүгүү өсүү болбойт. Ошондуктан да жараткан Аллах Таала бенделерге берген ниматын эскерткен кезде Байтулланын ээсиге ибадат кылгыла муну жараткан Аллах Таала. Ал силерге тынчтыкты берген деп, тынчтык эң негизги маселеден. Биз мусулмандар жердин кайсы булуңана барбайлы, ассаламу алейкум, силерге тынчтык болсун дейбиз. Ва алейкум ассалам, сизге да тынчтык болсун дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисинде мындай дейт: "Ман асбаха минкум аминан фи сирбихи." Ким эрте менен турганда үйүндө тынчтык болсо, айылында мекенинде тынчтык болсо, ва муафиян фи баданихи, ден соолугу чың болсо, ва индаху кута яуми, ал адамда бир күндүк азык түлүгү болсо, бир күндүк. Факанна мухизат лаху дуnya би хазафириха, ал адамга бардык дүйнөнүн бактылуулук, жакшылыктары тартууланыптыр дейт. Миллиард акчабыз болсун, миллиардтаган буюмдарыбыз болсун, бирок тынчтык болбогон жерде урматтуу мусулман бир турган эч нерсе көзгө көрүнбөйт. Жараткан Аллах табарак ва таала мындан ары мекенибизде ар түрдүү каргашалуу окуялардан өзү сактаган болсун. Урматтуу мекендештерим, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир хадисинде Имам Тирмизи риваят кылган: "Мен мата дуна малихи фа хуа шахид." Кимде ким өзүнүн малын, имуществосын, байлыгын, өзүнүн мүлкүн коргоп өлүп калса, ал шахид болуп өлөт. "Ва мен мата дуна дамихи фа хуа шахид." Ким өзүнүн канын коргоп, өлгөн адам, ал шахид болот. "Ва мен мата дуна ахлихи фа хуа шахид." Ким өзүнүн үй бүлөсүн коргоймун деп өлсө, ал шахид болот. "Ва мен мата дуна ирдихи фа хуа шахид." Ким өзүнүн намысын, карындаштарын, аялдарын коргойм деп өлсө, фа хуа шахид. Ошо айтайын дегеним, урматтуу мекендештер, мекендин границасы, мекендин чеги чептер менен эмес, мекенин сүйгөн мекенчил инсандардын каны менен гана корголот ал. Ошондой биздин мекен деп, элим деп, жерим деп өтүп кеткен 36 бир туугандарыбыздын Аллах Таала шахидтердин катарына кабыл алып, билип билбей кылган күнөөлөрүн кечирип, Жаннатул Фирдауста жакындары менен, бир туугандары менен Аллах Тааланын сүйүктүү пайгамбарына кошуна кылган болсун. Урматтуу мекендештерим, мекенди сүйүү, мекенчилдик кооз ырлары менен, кооз сөздөр менен болбойт. Мекенчилдик сөздөн мурда ага силерге окшоп эржигит болуп, өзү ачка болсо кыйналып жаткан кезде эч нерсесин аябастан берген тыйын тыпыры менен, мекен үчүн чуркап барып жанын аябаган инсандар менен, мекенчилдик сөздөн мурда ал бир иш кылуу, бир жасагандык. Мекенчилдик, урматтуу мусулман бир туугандарым, мекенибиз кайсы мекен? Ал мекенди бир кооз дарак элестетсеңиз, же мекенди кооз гүл элестетсеңиз, ал гүл же дарак кайсы жерде өсөт? Ал мекенчил деген топурактын үстүндө, ал эмне менен суугарылат? Ошо мекенчил инсандардын тери менен жана каны менен суугарылатыган дарак болот. Ошондуктан мекенди сүйүп, урматтуу мекендештерим, кээде шариятта оң колуң бергенди сол колуң билбесин дейт. Бирок шариятта башкаларга үлгү болуу үчүн, башкаларды да ушунда үндөйүн деген максатта мен өзүм жеке Насаат.kg өзүм портал аркылуу мекенчилдерге, досторума кайрылган кезде биз 3.700.000 акча менен ошо Баткенде 36 каза болгон адамдардын 36 үй курулду. Алардын бир 26-сын Ихлас компаниясы, ошондой эле Мегаком ошондой компаниялар курду, бирок экөөсүнү Насаат.kg'нин атынан мен өз акчамды алып барып ошол жерде 2 үйдү биз салдык. Кээ бир туугандар үйдү айтсаңыз бизге жок,
ошо 36 жигиттин кимисине чүчү кулак турса, мамлекет кандай болсо ошолорго жетсин дедик. Карагашалы окуядан 1-2 күндөн кийин жакын достор менен 1-2 машина азык түлүк алып бардык. Ошондо мен өзүмдүн Баткенде 36 үй күйгөндөргө 35 000 сомдон 1 миллион 200 000 сомдон жакын досторум менен гана ошондой жардам берип келдик. Бирок жанагы мен айткан 2 үйгө биз салым кошкон үйлөрүбүз ал Түштүк Кореядан болсун, жана эле Россиянын бардык булуң бугунчунда болсун, ошо биздин күйармандарыбыз Nasat.kg'de биздин сабактарды угуп жүргөн мекендештер, кээ бирлери 100 сом, кээ бирлери 1000 сом алды $7000 чейин. Кудайыма шүгүр, ошондой жапа баарыбыз биргеликте мекенибиздин калыбына келишине чоң салымдарды кошкон деген үмүттөбүз. Мекенди сүйүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хуббул ватан минал иман. Мекенди сүйүү бул имандан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул мекенди сүйүү, урматтуу мекендештерим. Ошо Баткенде, Жемен айылымда, Желейликте жүргөндөрдөн көрө бөтөн элде, бөтөн жерде, чочун элдин арасында жүргөн инсандар аны көбүрөөк сезет. Мына сиздер ошону көбүрөөк сезесиздер. Мекенден алыста жүргөн адам ошону сезет. Бул жерде бүгүн мекен дегенде бир гана Өрүкзар Баткенде эмес, урматтуу мусулман бир тууганым. Биздин баардыгыбыздын Кудайыма шүгүр желегибиз бир желектин астындабыз. Кыргызстандын 7 дуаны болсун, баардыгыбыз гимнибиз бир, тилибиз бир, мекенибиз бир. Кээде кыргыздар эле эмес, кыргызстандыктар. Бул жерде кыргызстандык көптөгөн башка улуттун өкүлдөрү да биздин ошол Каргашалы окуяда чоң салымдарын кошту. Эч качан бөлүнбөйлү. Биздин мекенибиз бир, тилибиз бир, алган демибиз бир, ичкен суубуз бир, бара турган жерибиз бир, динибиз бир, пайгамбарыбыз бир. Андай боло турган болсо, туура бул жерде ар бир коомдорго бөлүнүп, бирок негизги маселе ошол коомдор негизги биримдикте болушубуз керек. Биримдикте бир гана ошондой башыбызга түйшүк түшкөндө эмес, дайым биримдикте боло турган болсок, иншалла биздин мекенибиз өнөт, өсөт. Мекенге урматтуу мусулман бир тууганым, дагы кайталайм, мекенди коргоо эртеңки мындай сымтор менен башка менен эмес, ошол мекенчил эже карындаштарыбыздын, агайын-инелерибиздин алыста жүрүсү да мекени үчүн жалбарып кызмат кылган жана тыйын тыпырын берген менин мекендештерим, жараткан Аллах Таала баарыңардын жүрөгүңөргө бекем иман берсин, адал ырыскы болсун. Мен өзүм бир имам катары мактанып айта алам. Кайсы менин соцсеттерде карасаңыз, ар жума сайын, жума намаздан кийин, кадыр түн болсун, кайсы жамаат менен хатым Курандар болсун, дайым мен батамда бөтөн элде, бөтөн жерде үй бүлөсүн, бала чакасын, ата-энесин багайын деп, келечегин, турмушун курайын деп жүргөн мекендештеримди эч дуамда унуткан жокмун. Дайым Аллах табарак ва таала силерге ошондой биримдик берсин. Кудай Таала силерди асмандан жерден келген апаттардан, жаман кырсык, жаман сөз, курдомоттордон сактасын. Дайыма Аллах Таала рызкыңар асманда болсо жаадырып берсин. Жердеги рызкыңарды Аллах чыгарып берсин. Алыстагы рызкыңарды Аллах жакын кылып берсин. Жакындагы рызкыңарга Кудайым береке берсин. Тапканыңарды Аллах разы болгон жолдо элибиз, жерибиз, динибиз, мекенибиз үчүн сарпташты Аллах Таала насип етсин. Урматтуу мекендешим, биз сиздер менен сыймыктанабыз. Бүгүн Кыргызстандын бардык районунун ар бир бирикмелердин жигиттери, эже карындаштарым келип бир ардак баракчалар алдыңар. Сыйлык силердики, бирок сыймык меники. Силер менен сыймыктанабыз. Бар болгула, аман болгула, дагы жакшылыкта көрүшөлү.